Арбагыла, урматтуу депутаттар. Эм кичине ызылдабай бири-бирибизди уксак, тынчыраак. Урматтуу төрага, мен ар түрдүү маселеден айтайын дедим эле. Болбой калды, мен эми азыр айтып коеюн. Өтө маанилүү маселе. Лейлек районунда абал тынч эмес. Кече күнү Лейлек районунун Катраң айылынын эли, Катраң айыл аймагынын эли жалпысынан президентибизге, Камчыбек Кыдыршаевичке, сиздин атыңызга жалпы депутаттардын атына кайрылуу жасады. Бул бүгүн эле чыга калган көйгөй эмес. 2-3 жыл мурун дагы булар митингге чыккан, жолду буушуп. Ал жерде президенттин жакын көздөй досторунун аттарын айтып эле чыгышкан ачык эле. Бүгүнкү күнү эл акимге да ишенбей атат, губернаторго да ишенбей атат. Себеби бул апрельский деген алтын кенин казууда жергиликтүү элге барып элди коркутуулар, баягы бир каралар деген термин колдонулуп калды. Ошолорду жөнөтүп, элди бөлүп, жарып, анан кийин ал жердеги жалпы элдин таза суу, экологиялык коркунучта турган кенди казуу ишиндеги көйгөйлөр болуп атат. Оор маселе. Ошон үчүн бул маселени Алмаз Акунжанович, силер тез арада көңүл бургула. Бул апрельский алтын кени Катраң айыл аймагындагы кайрылуу да жазашты булар. Бул биринчи жол эмес, буга чейин да чыгып келген. Бул абдан күчөп баратат да, күчөп баратат ушу маселе. Муну коңгуроо кагып атат, алдын алып чечкиле. Иликтегиле, бул жерде аттуу, аштуу бийликтегилердин аттарын айтып атышат эл. Жалпы эл айтып атат. Ошолорду иликтегиле. Мен атын атабайын, эл өзү айтып атат. Буга көңүл бургула, ушуну айтайын дегенмин. Мына спикерибиздин атына да кайрылышты. Рахмат.